Бүгүнкү видеобуздун аталышы ийгиликтин сыры. Секрет успеха. Ийгиликтин сыры деп атаганыбыздын себеби бүгүнкү видеодо биз ийгиликке бизди үндөгөн 9 цитатаны кыргызчага По-настоящему мудрые слова вдохновляют нас действовать и мотивируют. Чыныгы акылмандардын сөздөрү бизге мотивация берет жана алдына умтулууга жана ийгиликкө жетүүгө жол көрсөтөт. Бүгүн биз 9 цитатаны кыргызчага которуп көрдүк. Которуунун эки түрү болот. Перевод делится на две части, на два вида. Первый перевод — это прямой перевод, түз которуу. Второй перевод — это смысловой перевод, мааниси боюнча которуу. Биз бүгүн второй перевод использовали. Экинчи переводду колдондук, смысловой перевод, мааниси боюнча которуу. Биздин максат эң негизгиси ошол цитатанын маанисин жеткирип берүү. Первая цитата. Пока ты ленишься, другие достигают цели. Сен жалкоолонгон учурда башкалар ийгиликке жетип калышат. Вот эту цитату можно по-разному перевести. Ар түрдүү кылып которгонго болот. Бирок негизги мааниси жалкоолугубузду жеңе албай атканда башкалар ийгиликке жетишет деген маани. Вторая цитата. Успех создается не способностью, а желанием. Ийгиликти жөндөмдүүлүк жаратпайт, каалоо жаратат. Бул дегени жөндөмдүүлүгү бар, кээ бир тил үйрөнүүгө же бир нерсени кылууга жөндөмдүүлүгү бар, бирок каалоо болбосо ал жөндөмдүүлүк ийгиликти жаратпайт деген маани. Третья цитата. Если ты не готов трудиться, значит ты готов проиграть. Эгерде сен эмгектенүүгө даяр болбосоң, анда жеңилүүгө даяр бол. Очень хороший перевод. Мааниси түшүнүктүү болду болсо керек. Четвертая цитата, то есть здесь, в общем, все мои любимые цитаты, мен өзүмө жаккан цитаталарды алдым и именно ошол ийгилик темасына тиешелүү цитаталардан 9. Четвертая цитата. Если заниматься понемногу каждый день, можно добиться потрясающих результатов. Эгерде күнүнө бир аздан аракеттенсе, аягында укмуштай ийгиликке жетүүгө болот. Дагы бир мурунку видеолордо айтылган, бир жумада бир жолу жарым саат окуп койгондон көрө күнүнө 10 мүнөт окуган кыйла артык деп. Бул күнүмкү кайталануучу иш-чара, аракетибиз баалуураак дегенди түшүндүрөт. Пятая цитата, моя самая любимая цитата. Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня. Бүгүнкү кылган ишиң келечектен кабар берет. Это еще говорится, дагы бир түрү бар ушул цитатанын. Эгерде келечекти билгиң келеби, бүгүнкү жасаган ишиңди кара. То есть бүгүн эмне кылып атабыз? Китеп окуп атабызбы же ошол интернетте керексиз материалдарды карап отурабызбы же интернеттен кайра пайдалуу нерсе карап атабызбы деген мааниде. Келечекти билгиң келсе, бүгүнкү жасаган ишиңди кара. Шестая цитата. 6-чы цитата. Ленивые всегда собираются что-то делать. Жалкоонун планы бар, аткарган иши жок. Мен мону кылышым керек, мен мону антышым керек, бирок жасаган иши жок. 7-чиси. У мечты нет срока годности. Срок годности бул жарактуу мөөнөтү. Мисалы үчүн дарыларда жарактуу мөөнөтү өтүп кетет дегендей. Бул жерде ошол жарактуу мөөнөтү өтпөйт дейт кыялдар үчүн. Буну мындай котордук. Кыялдарды орундатуунун мөөнөтү жок. Же кечи жок деген маани барат го. 8. В хорошее нужно верить, хорошее нужно делать. Жакшылыкка ишенүү керек, жакшылыкты жасоо керек. Очень хорошая, позитивная цитата. 9-я цитата. Единственная разница между богатыми и бедными — это то, как они используют свое время. Бай менен кедейди бир нерсе гана айырмалайт.
бул алардын бош убактысын эмнеге коротуусунда, бош убакытта эмне кылуусунда же бош убактысын кандай коротуусунда, кандай иштетүүсүндө деген маани. Достор, мен өзүмө жаккан цитаталарды кыргызчага смысловой мааниси боюнча которуп берүүнү аракет кылдым. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып, каналга жазылып, бизди колдоңуздар. Жана Жашыл Алма онлайн тил мектеби сиздерди орус тилин WhatsApp аркылуу үйрөнүүгө чакырат. Ылдыйда ссылка толук маалымат үчүн. Есть люди, которые читают только для того, чтобы находить у автора ошибки. Кээ бир окурмандар автордун катасын табуу үчүн гана окушат. Бир пайда алайын эмес, эмне ката кетирет деген мааниде. Но акыркы цитата арналган кишилерге эмне дейбиз? Ийгилик.